Күн тартибин кароого өтсөк, эми урматтуу депутаттар, күн тартибинде биринчи маселе болуп, Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Элек районундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаал боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн маалыматын укканга кечээ биз жалпы чечим кабыл алганбыз. Маалымат укканга премьер-министр өзүнүн жетекчилиги менен баардык тийиштүү органдын жетекчилери бул жерде келип отурат. Анан ушул маселени кароодун алдында мыйзамда жол берет, регламентте жол берет, урматтуу депутаттар. Чек ара маселеси каралып атат. Жабык өткөрүү ушул маселени сунуштайт элем. Каршылык жокпу? Анда мен каршылык жок болсо добуш менен чечишибиз керек. 4-чү микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, депутат Масалиев, фракционный прогресс. Жабык түрдө жыйынды өткөрүштүн кажети жок. Ушул жерде чыккандан кийин маалыматтын баары биз өкмөттүн мүчөлөрү баары таратат да. Жашына турган эчтеке жок да. Булар кандай жашуунду айтмак эле. Биз мына мартта жыйын өткөргөндө ушул болгон эле. Августта болгон окуя баары жашыруун болуп, ушул жашыруунга алып келип атабыз. Мен сунушум ачык өткөрөлү. Рахмат, сунушты эске алабыз. Бирок мыйзамда каралган, регламентте каралган, Исхак Абсаматович. Мен ошону сунуштадым. Эми бул жердеги айтылган сөздөр башка болот, ар ким чыгып өзүнүн оюн билдирген бул башка деп мен ойлоймун. Бул жердеги бүт расмий түрдө айтылат баардык нерсе. Ошол үчүн мыйзамда да каралган. Жабык өткөнгө чек ара маселелери айрыкча каралган деп жазылып турат. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Туура жабык өчүш керек, анткени ар кандай баягы мамлекеттик купуя сырлар дагы эмоция калтырып, ар кандай маселелер да көтөрүлүп калышы мүмкүн. Бирок премьер-министрдин жалпы элге болгон маалыматын ачыгуалы, жалпы эл уксун. Анан суроо жоопко баягы дискуссияга жабык өткөрөлү. А премьер-министр ачык айтсын оюн. Рахмат, урматтуу депутаттар. Эки сунуш болуп атат. 1-чи микрофон. Рахмат, Дастан Артисбекович. Мен дагы ойлойм, бул бүгүн биз жабык режимде өткөрүшүбүз керек. Эмне үчүн дебейсизби? Мен биринчи жолдо айткам. Кыргызстанда, Тажикстандагы эки мамлекеттен ОДКБнын мүчөсү болот. Тажикстандагы кандай ичинде иштер, оппозиция кандай иштеп атат, ошондой сөздөр көп айтылат. Ошон үчүн буну жабык режимде өткөрүш керек. Рахмат, 1-чи сунуш болду, урматтуу депутаттар. Жабык түрүндө өтүү. Ошол сунушту добушка коем. Эгер ал өтпөсө, анда кийинки сунуштарды мен добушка коем. Каршылык жокпу? Анда 1-чи сунушту мен добушка коем. Добуш берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, азыр Мухаммед Калыч Чекеевичте маалымат